Мына мамлекетибизде 5 президент иштеп кетти. Президент болуп иштеп кеткен биздин экс-президенттердин бир дагы жарды, кембагал, колунда жок, айдаганга машинеси жок, жашаганга үйү жок, президентти көргөн жокмун. Ал коомчулук жакшы эле байкап турат. Андан тышкары президент гана эмес, анын тегерегиндеги өзүнүн бир туугандары, айланасындагы жүргөн кишилер, ошондой эле жада калса шопурларына чейин аябай байып мамлекетибизге доо келтирди. Урматтуу коллегалар, демилгеленген мыйзамдын долбоору биринчиси экс-президентке мамлекеттик дачалардын бири өмүр бою пайдаланууга берилет деген ченемди алып салуу. Экс-президент, жаңы шайланган президент кызматына киришкен учурдан тартып 1 айдын ичинде президенттин мамлекеттик резиденциясынын аймагында жайгашкан мамлекеттик үйдү пайдаланууну токтотот. Экинчи, Кыргыз Республикасынын президентин кошпогондо президенттин мамлекеттик резиденциясында убактылуу жашаган кызмат адамдары жашаган үйлөрдүн коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрү анын акысын өздүк каражаттарынын эсебинен төлөнсүн деген ченемди сунуштап жатабыз. Урматтуу коллегалар, резиденцияда президентти кошпогондо Жогорку Кеңештин төрагасы, Министрлер комитетинин төрагасы, Жогорку соттун төрагасы, Конституциялык соттун төрагасы, ошондой эле башкы прокурор. Үчүнчү, Кыргыз Республикасынын экс-президенти мамлекеттик кайтарууну жеке каражаттардын эсебинен пайдалансын деген сунушту киргизип жатабыз. Ошондой эле медициналык тейлөө кызматтарын акысыз колдонот деген ченемди дагы алып салуу. Эл катары медицина кызматтары менен колдонуу сунушталууда. Төртүнчү, экс-президенттин байланыш каражаттары эл менен бирдей өз каражаттарынын эсебинен колдонуусу сунушталууда. Мыйзамдын долбоорун депутаттарыбыз колдоп, президент кол койсо, экс-президенттер аэропорттон жана башка бекеттерден расмий адамдар жана делегациялар үчүн арналган залдардын акысыз пайдаланууга укугу жана президенттин айлык акысынан 75% өлчөмүндө пенсия укугу гана сакталат. Урматтуу коллегалар, өнүккөн мамлекеттерде, мына боордош бир тууган мамлекетибиз Туркияда, мына экономикасы өзүңүздөр жакшы билесиздер, дүйнө жүзүндө 20-орунда турат. Ушул жердеги Түркия мамлекетинде дагы экс-президенттер бир гана пенсия менен чектелет экен. Урматтуу коллегалар, урматтуу чакырылган коноктор, мен ойлойм, ушул мыйзам долбоорун колдоп бересиздер деп, анткени бул мыйзамды кабыл албасак, жакынкы 20 жыл, 30 жылдын тегерегинде биздин резиденцияга президенттер, экс-президенттер батпай кетет. Бизде резиденция эмес, экс-президенттердин шаарчасы болуп калат. Ошон үчүн, урматтуу коллегалар, ушул мыйзам долбоорун колдоп беришиңиздерди мен сизден сурам.